Рахмат кыздар, эжекелер. Азыр эми Айпери Койкоеванын дагы бир өнөрүндө күбө болосуздар. Сахнада бир тууганы менен чыгып ырдайт. Бул ырдын сөзү Сыйнат Бүбү Мамытованыкы, обону Жазгүл Жумаканованыкы. Бар болгула. Сахнада Алина, Айпери Койкоевалар. Айпери Алина Койкоевалар кандай сонун ырдашты. Баракелде. Азыр болсо чүйүмсүң деген чыгарманы угабыз. Сөзү Жолдош Акынбековдуку, обону Эсиркеп Ашыралиевдики, сахнада Гүлжамал Жанузакова. Elem elim sen
деген чыгарманы угалы Бүбү Ажар Жусупбакунованын сөзүнө жазылган Эсиргеп агайыбыздын обону Кенжекан Султанбаева ырдайт. Күндер өтөт кубалашып токтогой, күтүм дале күдүр үзбей жоктогой. Көп сууну көрүп көңүл берсем да, каалаганын бир өзүңө окшобой. Көп сууну көрүп көңүл берсем да, каалаганын бир өзүңө окшобой. Жадыраган жамалыңды самаймын, жаш сулуну шаштырып караймын. Жактырганым бир өзүңсүң жаркыным, жашыдуу мен күтүүдөн эч талбаймын. Жактырганым бир өзүңсүң жаркыным, жашыдуу мен күтүүдөн эч талбаймын. Түк түшүнбейм кээде өзүм күнөмнү, тынша көрсөм сендик окшойт жүрөгүм. Тынчтык бербей кайра эмсетет, такыр эле чөзүлбөйт күндөрүм. Тынчтык бербей кайра эмсетет, такыр эле чөзүлбөйт күндөрүм. Тынчтык бербей кайра эмсетет, такыр эле чөзүлбөй күндөрүм. Такыр эле чөзүлбөй күндөрүм. Азыр болсо эми Айпери Койкоеванын бир тууган иниси Тургуналы Саркуловду алдыңыздарга чакырайын. Айпери эженин сөзүнө жазылган Тургуналы өзүнүн обонун аткарып берет азыр. Автордун аткаруусунда Бичи кыз деген чыгарма. Келиңиздер, көңүлдү кетчи. Бул чак боштоп турабыз,
Ушул жерде кетмен төбөдөн чыккан дагы бир акын эжекебиз отурат, Индира Алымбаева, мекенчил кыргыздын кыздарынын бири. Ошол эже катары Айпер эжеге дайыма колдоп сүрөп келет. Азыр болсо мына ушул Индира Алымбаеванын калемине таандык Эсирке Пашыралиевдин Жанатам деген чыгармасын сиздерге тартуулайлы. Бүгүнкү кеченин эң жаш, эң кичинекей катышуучусу Фатима келе жатат. Келечектен көптү үмүттөндүргөн талант. Аталар, сиздер үчүн ырдайбыз. Келе жаткан майрамыңыздар менен. Үйдү шамга толтурган балдар үчүн арбак бобогонду молдурган адам менин өбөгүм, адам менин жөлөгүм. Дүйнөдө мен барынан сизди жакшы көрөмүн. Дүйнөдө мен барынан сизди жакшы көрөмүн. Насадайды бардайым, тура жолго үндөгөн. Качан кайда барбасын, биз ойлой жүрбөгөн. Адам менин өбөгүм, адам менин жөлөгүм. Дүйнөдө мен барынан сизди жакшы көрөмүн. Дүйнөдө мен барынан сизди жакшы көрөмүн. Адам менин кыйбасым, адам менин кымбатым. Андыктан мен адамды келет дайым сыйлагым. Адам менин өбөгүм, адам менин жөлөгүм. Дүйнөдө мен барынан сизди жакшы көрөмүн. Адам менин өбөгүм, адам менин жөлөгүм. Дүйнөдө мен барынан сизди жакшы көрөмүн. Дүйнөдө мен барынан сизди жакшы көрөмүн. Дүйнөдө мен барынан сизди жакшы көрөмүн. Фатима, кол чаппаңыздарчы кандай сонурдады? Эң сонурдады. Коштоп берген аталарыбызга дагы рахмат айтабыз. Азыр эми Айпери ыр окуду, ырдады, эми бийлейт. Алдыңыздарда Жан бийчилер тобу, кыргыз бийи.
сонун жап атабы кечебиз жакшыбы колуңуздар дагы саналуу номерлерибиз калды. Азыр Эсиркеп Ашыралиевдин оонуна кайрылабыз. Кайырбүбү Чолпонкулованын сөзүнө жазылган Турбайбы деп аталган санатыры сахнада Рысжан Рахматова. Кайран топом көдөрү күтүн турат Турбайбы багы болса ясектеп жана көрөп Турбайбы сайын көздейле чыға бермек Турбайбы дымақ күшті болмосо арыш кербек Турбайбы сабыр түбі саралтын жол болот Турбайбы сыноолордун артынан бакыт келет Турбайбы ынтымағы бар елден ырыс болот Турбайбы мереке кутурулуп дурус болот Турбайбы жакшы чыкса аялым жаздыгынан Турбайбы жаман чыкса бактысы эл бактысы Турбайбы далбасаң бөлөктү кете берет Турбайбы муш жолу чапкала өтө берет Турбайбы жокчулук кабарчылык бөлөк болот Турбайбы аягына сыйган кошулбас бөлөк болот Турбайбы о дүйнөнүн жеркалы бейиш болот Турбайбы жаман чыкса балдары кейиш болот Турбайбы эр адамдын кубаты болот Турбайбы ата эненин батасы тилек болот Турбайбы эр адамдын кубаты билек болот Турбайбы энелердин батасы тилек болот Турбайбы энелердин батасы тилек болот Турбайбы Азыр Аруу Дүйнө адабий клубунун Бишкектеги координатору Жийдегүл Исакованы, Базаркүл Мамашеваны, Гулия Жаңыбаева эжебизди жана Кенжекан Султанбаеваны бул жака чакыралы. Салмастар бүгүнкү чыгармачылыкты баалаган, сыймыктанган ушул Айперим менен Эсиркеп агайдын кечесине келип отурган коноктор не дейт элек? Биринчиден ушуларды талантты кайсыл жерден болсо дагы таптап ал дейт да. Ошондой эле Аруу Дүйнөнүн атынан дагы Айперим менен Эсиркеп агайды чакырып койсом, ушуларга арналган ыраазычылык катыбыз бар эле. Кыргыз маданиятын өнүктүрүүдө Аруу Дүйнөнү клубуну таанытууга кошкон салым менен чыгармачылык кечесин өткөрүп жаткан үчүн Бишкек Аруу Дүйнө клубунун мүчөсү Ашыралиев Эсиркеп агайыбыз жана ошондой эле Айпери Койкоева кызыбызды ыраазычылык катыбыз менен куттуктап койсок. Сыйдан артык эч нерсе жок өмүрдө, сыйдан белек өткөрөйлү көңүлгө, сыйга шайлы аз өмүрдө, аздектеп периштелер ойноп турсун төрүңдө, сыйга шайлы, сыйдан белек кылалы, жакшылыкты сый болотко куралы, сагынышты багыштап, жаңы күндө жакшы кабыл сынайлы дегендер ушуларым сиздерге белек болсун. Жана бир ушу Айперимдин ырын көркөм окуп койсом. Таңа залуу сүйүмдү арнасам да,
так салдыңго өзүңө карабадың, дарт болдуго жүрөгүмдө улуу сүйүү, дагышманы шыбыр коюп каалабадың. Махабаттын туу чокусу сендик ойлор, сезимиңди сендеп жанган бийик тоолор. Сүйсөм дагы сөзүм жетпей сезилет го, сунсам дагы жакын болбос биздин колдор. Туңгуюк ойлорумдун талаасында, жүдөтүп күчөсөсүн жарасында, эч качан эркин куштай уча албадык, сүйүүнүн символика талаасында. Эч качан эркин куштай уча албадык, сүйүүнүн символика талаасында дейт. Рахмат. Кутманды кечиңиздер менен бүгүнкү майрамдын коноктору. Мен дагы Айперинин бир ырын окуп берейин. Жакшылардын жанында жакшы жанмын, жамандардын алдында жамандалдым. Өздөрү түрткү болор бардыгына, жарбас аянган бир сараңдардым. Байга бай, байлыгыңа бай пак деген замандын өзү болуп калган тура, жакшы эле теңелбейин деген сайын жамандар оюн салат жолдон бура. Утурлап эскилердин изин издеп, казуудан эч ким пайда тапкан эмес, калыстык эмеңгердин кайыгына түшүнбөгөн түркөк такыр баткан эмес. Сенин кандай экендигиң менде турат, менин кандай экендигим сенден улап, мамилебиз тастыктап берчү күзгү, жаманын да жакшысын да бирден чулап. Ошондуктан эки жакшы болом десең, бириң колдоп, бириң түшүн болуп кубат. Аял жакшы, эр жакшы деген да бар болгула, бириң угуп, бириң сыйлап. Автор Айпери Койкоева. Айпери Койкоева Бийиктикке умтулгандай канаттарым, ойлордон тончук кансып барат жаным. Өмүрдүн сызыктары кыйшайганын, билсем да жаңы жашоо барактадым. Кайгырып жүрөгүмдү канатпадым, капалуу күндөрүмдү жаратпадым. Көңүлсүз өткөрсөм да бул күндөрдү, кайрадан жаңы күндү барактадым. Турмушуң бийик экен талаптарың, түгөнгүс түйшүктөрдү жамактадым. Сабырым менен гана сени жеңем, буюрса ачан бакыт барактарың. Сабырым менен гана сени жеңем, буюрса ачан бакыт барактарың. Дагы жол саламатсыңарбы, көңүлдүү отургула. Силер үчүн ушу бүгүнкү майрамдык маанайдын баарын силерге арналып атат. Бизди сурануучу эле колдоп коштоп тургула, түркөтүп кол чаап тургула. Айперинин ырын азыр айтып берейин. Баарыбыз эле бирдей эмебиз. Эненин жүрөгү кандай гана бала үчүн үзүлөт. Кийбесем мода түркүн кийимдерин, өкүнбөйм өмүрдө чоң үмүттөрүм. Мен үчүн байлыгым деп атап келем, апалап балдарымдын жүгүргөндөрүн. Билбесем бийликтин күлүктөрүн, берилип издеп деле күйүкпөймүн. Мен үчүн бийлигим деп атап самап келем, апалап балдарымдын сүйүнгөнүн. Жашоо, жыргал, бакыт, бийик максат. Жаңылбай жашоо керек аны тактап. Балдарым үчүн иман жол көрсөтүп, жараткан жашоо жардам берсин өзү сактап. Балдарым, бийлигим да, балдарым деп жашоого койдум улуу максат.
ушинтип Айпери деген ушу ырды энеге балага арнаптыр. Көп жаша Айпери кыз, бар бол. Эсиркеп агай, сизге дагы ден соолук каалайм. Бүтпөс оондорду чыгарып ар дайым эле биздин арабызда экөөңөр аманчылыкта жүргүлө. Чоң рахмат. Азыр музыкалык номерлер бар. Бир аз күтө турса, анткени бул жерде ага эжекелерибиз бар экен. Сүйлөп койсок деп суранып атышат. Ошондуктан бир аз күтүп бериңиздер. Айпери Койкоевага жана Эсиркеп агайыбызга билим берген мугалимдерин чакыралы. Эсиркеп агайдын класс жетекчиси Токтош Муратова эжекебиз, келиңиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген ишмер Мелис Айдаркулов, милициянын отставкадагы полковниги Урмат Алымбаев баштаган классташтары, келсеңиздер. Жана ошондой эле Айпери Койкоевага кыргыз тили адабияты мугалимине сабагынан сабак берген. Номер 82 орто мектебинин директорунун орун басары Бурул эжеке, келиңиз. Жана Эл аралык медицина университетинин табигый илим дисциплиналар кафедрасынын башчысы Айдаралиев Абдыбек Осмонбекович, сиз дагы келип берсеңиз. Рахмат, ушунча убакыт күтүп олтуруп бергениңиздерге. Бул да болсо урмат сый. Токтош эжекебиз баштайт окшойбуз сизден, Бул кыргыз элинде ыр жана композиторлор, оончулар эч убакта түгөнбөсүн. Ушул жерде көп чыгармачыл кишилер отуруп атат. Баарыңарды бүгүнкү кече менен куттуктайм. Эми өзүмдүн балам жөнүндө айтсам, биз Айтматов район Бейшеке деген атак даңкы чыккан, небир инсандар чыккан орто мектептен мен ал жерде ушул баланын класс жетекчиси болгом. Ошол жерде турган балдар кыздардын баардыгы. Анан эми Эсиркеп алтыным бул ошондой эле ушундай тынч, мондай бир бейбаштыгы жок, жакшынакай окуган бала болчу. Мынакей көрсө өнөрүнүн баардыгы ичинде экен. Мына кийин мына монтип жакшынакай оондорду чыгарып, ошол жерде мына жакшынакай кыздар ырдадыңар мунун оондоруна. Айпери сени да куттуктайм, айланайын. Өркүлдүң өсө берсин. Жакшынакай кыргызга мыкты чыгармаларды чыгара бергиле. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү кеченин урматтуу коноктору, урматтуу Эсиркеп Ашыралиев жана Айпери Колдоева кызым, силердин чыгармачылыгыңар мындан да өркүндөп өссүн, ар дайым ден соолукта болгула, бар болгула. Саламатсыздар, дагы жолу. Мен ушул эртеден бери ошол чыгармачыл адамдардын немесинде, айланасында, ортосунда болуп калганыма, арасында болуп калганыма абдан кубанам да, сүйүндүм да. Мына канча таланттар, мен өзүм кичинекеймен мына Эзекеп экөөбүз райондо 24 болгон жашта болчубуз. Бул райондук маданият үйүнүн директору болду. Мен 24 жашта райондук газетанын редактору болгом. Ал Кыргызстандын тарыхында болуптур, көрсө 24 жашында райондук маданият үйүнүн директору болуп иштеген. Ленинполь деген, Ленинпольдо ал жерде көп улуттуу эл жашаган. Кыргызы да бар, орусу да бар, немиси да бар. Көп улуттуу эл жашаган айылда, ошо райондун борборунда райондук маданият үйүнүн директору. Жаштык жигерин, жаштык талантын ошол маданият үйүндө иштеп жүрүп, неметти да, көрсөттү да өзүнчө. Анан ошол андан кийин эми тагдыр экен, мына канча жыл өттү. Азыр карасам эми карашы бүгүн дагы 60тан өтүп калганда, 60тан жашап өтүп калган кезинде мына Айпериге окшогон таланттуу айымдын менен бирге жылдызы жанып, эми чын-чынына келгенде мына Бурулкан карындашым отурат, Тазагүл эже отурат.
Бу кишилер Таза Көлөжө мен жана Бишкек шамы Эркин тоо деген газеталардын биринчи башкы редактору болом. Мелис Айдаркулов деген. Эми эжелер көрүп атат кандай ырлар, татынакай ырлар, Айпердин ырлары, эмне деген сонун ырлар. Он чыгарган, эзекеп он чыгарган ырлары, анан жанагында көркөм окулган. Эми Айперинин жылдызы жаңы жанып, баягы жерден көкүрөгүн көтөрүп дегенде ушундай элге таанылып келаткан акын экен байкашымча. Жолуң шыдыр болсун алтыным, жолуң шыдыр болсун. Мына акындыктын өз дегеле чыгармачыл, мына эжелериң жанатан бери сонун кылып айттыбы, айрыкча Таза Көлөжө, Бурулкан, эми сонун кылып айтпадыбы. Акындыктын чыгармачыл адамдын жолу өтө түйшүкчүл, түмөн түйшүгү бар, өтө азаптуу жол. Бул жолдо мына бүгүнкүдөй эле күнү келе майрам боло бербейт. Борошосу болот, суу болот, ысыгы болот. Ушунун баарынан өтүп, Кудайга шүгүр, аяк ташташың биргитебиң чыгып калып турма калды. Аяк ташташың жашынакай, мындан ары дагы сапарың байсалдуу болсун. Сага ушул акыл кеңеш айткан, сени таптап жүргөн мына Таза Көлөжөгө окшогон, Бурулкан эжеңе окшогон дагы ушул жерде отурдуга эмне деген белгилүү акындар отурат. Ушуларга окшогон эжелериңден сабак алып, жана Гүлсайра Мамунованын атындагы сыйлыктын лауреаты болуп турсун. Гүлсайра Мамунова эже деген кандай эжеле, Таза Көлөжө. Эми бул киши классик акын болчу да, классик акын болчу. А кишини жакшы билип калдым. Ырларын көп чыгарып калдым. Эркин тоого дагы, Бишкек шамына дагы көп чыгарып калдым. Көзү менен көп сүйлөшүп калдым. Бул өтө улуу киши болчу да, өтө жүрөгү, мына чыныгы кыргыздын аялдары болот го, кыргыздын энелери болот го, накта кыргыздын энеси эле да ушундай бир жүрөгү, мындай кандай десем, мээримге толгон, мээримдүү ушундай адам эле. Кудай ошолордун арбагы колдосун, ошондой кишилердин. Ошол сыйлыктын бул биринчи сыйлык болбосун, ошондо жүк болсун деп коебу, көп болсун, жолуңар ачык болсун. Ошол эме мен айтарым ошол. Деге кыргыздардын Бурулкан отурат го, кыргыздын ичинде таланттуу кыздар көп. Таланттуу кыздар көп. Кийинки 5-10 жылдан бери Таза Көлөжө ушул таланттуу кыздардын ырларын орусчага которуп жүрөм. Орусчага которуп жүрөм. Эми биринен бир өтөт да, сонун кыздар, сонун акындар бар да кыздардын ичиндечи. Мен да жанагы чаянга окшоп, баягы гүлдөн гүлгө конгон чаян бар го, ошондой болуп улам бирине Бурулкандын котордум бирин деп койчу. Ушул жакшы көрсөм эле баса калып ушинтип орусчага которуп ушинтип колумдан келишинче неметем да. Анысыңарында ушул эжелериңдин артынан өсүп өнгөн таланттуу белгилүү эл акыны бол. Аман бол саналган балдарың менен туугандарың. Саламатсыңар туугандар, коноктор, биринчиден саламлашып алайлык. Шурда отургандардын баары бизге окшогон достор, жакындар, жакшы саналаштар, туугандар окшойт да, чын айтканда. Эми биз могу эсеркеп, 10-чы эсеркеп Башыралиевдин классташтарыбыз, класс жетекчибиз Токтош эжеке баш болуп бүгүн келдик. Жакшы тилек менен. Анан кийин бизди баягы мактанчактай коесуңар, негизинен таластыктарды. Могу биздин алакандай талас жергесине аттыгындай азганактай элибиз арасынан дүйнөнү багыткан таланттар көп чыгат. Батырлар, акындар, ырчы, комузчулар жана башкалар чыгат. Ошолордун азыркы кийинки муундарынан ошол биздин классташыбыз эзиркеп дүйнөнү багындырбаса дагы мынакей өзүбүздүн кыргыз өлкөбүзгө коомчулукка таанылып, оон чыгарып, көп жылдан берки эмгегин үзүрүн көрүп, мына бүгүн жерден чыгармачылык кечесин өткөрүп атат. Ошо менен катар эле кызыбыз Айперини дагы уттуктап кетет элем. Мынакей азыркы мен Мелис досум айтып кеткендей, азыркы кийинки муундагы чыгып келаткан, гүлдөй өсүп келаткан таланттардын бири экен. Ырларын уктук, аябай ыраазы болдук. Сөзү дагы, сөз уйкашы дагы, мааниси дагы өтө терең ырларды чыгарып аткан экен кызыбыз. Келечегиң кең, төлүң тиз болсун.
Анан кейін біздің мынакей классташыбыз Есеркепке дагы мындан ары дагы чоң албан ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылыгың арта берсин, досым. Ийбилең менен аман эсен бол, келечегиң кең, төөлүң тез болсун. Бул кыздарыңдын курчоосунда көөлөтү карылып өткөрүп, мындан ары дагы чыгармачылыгыңды өркүндөтө бер. Карындашым Айпери, сен дагы чыгармачылыгың артып, биздин бабаларга, эжелерибизге окшоп, дүйнөнү багантып, кыргыз элинин атактуу кыздарынан болушуңду биз каалап кетер элек. Саламатсызбы. Атайын досумун чыгармачылык кече болот деген талаштан келдим. Жаңы түштүм дейби. Ажам мен айтып кетпеди. Bir кездерде 80 жылдары бұл райондық газетаның редакторы, бұл болса райондық балият үйінің директоры. Мен да Құдай насып бір мектепте директор болып қалмашы еді. Басы жаш бастадық. Оша кезде үшінің қолында еңбектенген легендарлы, атақты, қырғыз елде танымал болған Чуваш Сатаев, Тұрғыналы Нұрматтар, Ушық ішін алдында істеген. Аны ешкім танып кете албайды. Аны ешкім танып кете албайды. Мына эми бирес бар экен да, мына отурган гүлдү сырттан бир күч аракет этпесе ордуна жылбайт. Туурабы? Ана ушул 60га чыкканда ушул таланттын козгогон Айпериде кыздарды кантип айтпай болот. Ошону ички сезим козгогон кыздарды жазган Айперге рахмат. Рахмат. Мен ички козгомок турган Ой, кытылазакта козголгон эмес. Сенин баарын козгодум. Туурабы? Ошо мына ушинтип эле Айпердин талантын баалап койсок болот. Канча деңгел экен. Алган эмес, бүт кыргыз элине таанымал болгон жанагы Надырбеков, Алымбековдун ырларына оон чыгарып жүрөт. Өз ата үйдө чакырып коноктоп мынакей айлана балам деп туруп батасын берип отурат. Агишке өкөөр бармар беле? Агишке кол бергенге зар болгондор канча. Ал ошо кишинин чакыруусуна арзыган бул досума мен суктанбаганда мен атайын Таластан келип чыгармачылык кечесине катышып бар экенмин, катышат. Таяктан өкүндөй берсин. Мактанасты. Аны эми карадыганбы? Есиркепти. Эми классташыма токтолойм. Досума токтолойм. Бишети бөлөдө болуп кетөбүз экөөбүз. Мына карасаңар. Көптүн эле бири. Айырды жакшылап, дааналап карасаңар, бул обончулардын дагы, жигиттердин да бири. Анчамызда Айперге окшогон ырлардын, Айпер жазган ырларына бул обон чыгарып жүрүү. Эми дейлем. Арабызда ден соолукта бол, чыгармачылык өркүндөй берсин. Сен эң баштады. Жашооңчу. Эң баштады. Кудай бурса, 90га чык, 100ге чык. Анан биз келебиз деп не өрлөбүзгө куттуктатырсыз сени. Айпер алам. Есікем, өнерің өркіндей берсін, оғының кыргыз элине ушинтип ырдала берсин. Кызым, сага бакыт каалайм. Талаштын тазалыгы, байдыгы, акындык, ушу баардык жакшы нерселерди каалайм, турмуштан бакыт тапкыласыңар. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен музыка жан дүйнө азыгы демекчи ыр дүйнөсүнүн көрөрмандары баардыгыңыздарды бүгүнкү маанилүү, маңыздуу кечеге кош келипсиздер демекчимин. Ал эми бүгүнкү кеченин эң маанилүү күнөөкөрлөрү Эсеркеп агай менен биздин алтын кыз Айпери. Сиздердин чыгармачылыгыңыздарда ийгиликтер болсун, эң башкысы ден соолукта болуңуздар. Ал эми мен Айпери жөнүндө айта турган болсом, Айпери Токтогул районундагы Актектир айылындагы номер 16 Султан Нурманбетов атындагы орто мектебин бүтүргөн. Ал эми мектеп партасындагы окуясынан кичине айта турган болсом, классында көпчүлүгү эркек балдар түзөт эле, 30 бала болсо бир 12 эркек бала, 8 кыз. Мына ошолордун катарында унчукпаган, кыздардын катарын толуктаган кыздардын бири эле. Бирок анча-мынча ырларды, сүртүмдөрдү чыгарып коюп, ушул жарайбы, ушундай ыр чыгардым, окуп коесуздарбы деп бирин-серин эле мындай 4 саптарды чыгарып жүрчү. Кудайым буйрса азыр менин жүрөгүм тынчалып турат.
Себеби дегенде жогоруда Залкар акын жазуучу эжекелерибиз өзүнүн шакирди катары алып жанында жүргөндүгү мен үчүн аябай сыймыктануу. Ал эми мугалим үчүн эң сыймыктуу нерсе бул мектеп партасындагы өзүнүн окуучусу. Албетте андан кийин мектеп уясынан чыккандан кийин ошончо кесипкөй инсандардын катарында жол улап кетиши бул мугалим үчүн дагы ийгиликти жаратат. Мен бүгүн аябай кубанычтамын. Сиздерге дагы ыраазычылык. Биздин жаңыдан телчип келе жаткан алтын кызыбыз Айперини жаныңыздардан дайыма ээрчитип, биргеликте алып жылдыз болууга сиздер дем күч болуп бериңиздер. Ыраазычылыгымды билдирем. Анан мен бизге өкмөт тыюу салып койбоду, мугалимдерге буйрук чыгарып, пакет көтөрбөгүлө, гүл көтөрбөгүлө депчи. Мен ошол нерседен корком, анткени интернет үйүн аркылуу эле дароо жетип калбасын деп, мен Айпериге арнаган белегимди сиздерден жашыруун берейин деп турам. Айпери чыгармачылыгында ийгиликтер боло берсин. Анан бул жерде ата-энеси отурат. Атасы Саркулда эке, бул дагы жамакчы, ал эми апасы Сүйүнтай жеңе, бул дагы мыкты айылдын кошокчуларынын бири. Албетте сиздердей таланттуу инсандардан мына эң мыкты кызыбыз чыгып отурат. Сиздерге да бекем ден соолук, кызыңыздардын ийгилиги, сиздердин ийгилигиңиздерде ишенем мен. Бар болуңуздар, барыңыздар. Саламатсыздар. Эске талантыңыз ташкындай берсин. Ар дайым бар болуңуз, бай болуңуз. Анан неме туугандардын атынан немебиз бар эле ушуну. Тугун немени болуп коюңуз. Анан сизге калемиңиз курчуй берсин. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз ушул аз убакыттын тардыгына байланыштуу ушул учурдан пайдаланып кичине беректерибизди тапшыра берели. Токтош эжеке, Эсиркөө акем көп айткан киши, биздин мыкты мугалимибиз. Биз көрүп мындай бери чоңойгон Токтош эжекебиз турат. Бисмилла деп ушул аксакал кишибизге гүл тапшырып коелук, гүлүбүздү тапшырып коебуз. Анан ошондой эле азыр бул жерде Эсиркөө акем менен Айпери кыргызда кызды ушундай барктайт, сыйлайт, атүгүл бөпөлөйт. Бисмилла деп дагы кана ушул кызыбызга бир гүлүбүз бар эле, ушуну тапшырып коелу. Анан эми кичине бирке бул Эсиркөмө тамаша кылып мен кичине ыр жазып коюп жүрөт элем. Анан азыр айтып койбосом болбойт экен, азырда кичине шашылыш бирке ыр неме кылып койду, ошону окуп коеюн, кап этпесеңиздер. Обон жаздың 63 жашыңда, катылуу бир казынаны аштың да, неге ачпадың казынанын капкагын, күйүп турган, сүйүп турган чаңында. Кеч кошулган байгеге тулпардайсың, томогозун кеч сыйрыган шуңкардайсың. Катардагы жөн эле минги болбой, арасында жүрөсүң тулпарлардын. Кызый албай кеч күйлөнгөн күлүктөйсүң, жарыгын кеш жандырган биликтейсиң. Жетимишти желкелеп турсаң дагы, жеңекеме жап-жаш бозой жигиттейсиң. Пайгамбар жашка чыгып обон соскон, мунара куруп барат обондордон. Картайбайт да сезимдер, картайбайт да рахат ала берген обондордон. Рахмат, бар болуңуз эске. Кара келиңиздер, микрофонду аласыздар. Мен сіздерге атап жатқан дәріс айтып қойғым келеді. Біз көрмейді. Біз емес мықтымыз. Біз емес қиынбыз. Мелис, Турмак, мен, Адыл, Эзиркеп, Теос емес қиынбыз. Себебі біздің ата-енесі өзі жетпіске таяп қалсақ тағы, ата-енесінен көз өтіп кетсек тағы біздің апамыз бар. 55 жылдан бері бізге тура жолды көрсетіп жатқан, тура тәрбиесін беріп жатқан эжекебізге мың таза. 56 жылдан бері біздің эжекебіз біздің апамыз болып қалды. Өпкөсін сағына салып қойыпсыз. Бар болуңуздар, чоң рахмат, көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык айтабыз. Азыр алдыда дагы ырдалып турган керемет ырлар бар. Мына эң таланттуу уулуңуздар эркине отурат, ушул жерде бир аз убакыттан кийин мына ушул мыкты ырларды угабыз. Азыр болсо Саадатбек Мырзакулов агайыбызды чакырабыз. Мына ушул өзүнүн сөзүнө жактырган Эсиркеп агайыбыздын ырын аткарып берет.
Эми булырдагы күтүлбөгөн жерден жаралып калды. Булуткан чыккан айык окшоп, мен 5 бармак жеп аткан бир тойдо отуруп. Аны 5 бармак жөнүндө бир идея жаралып кетти. Аны 5 бармак жөнүндө ырлардын саптары жаралып кетти да. Анан ойлоп атам, 5 бармак 10 чыгарсамбы деп ойлоп атсам, эми эске байка айлы жок. Ал эми 2 күн ичинде заңда бир дагы чыгып атат. Эми ону мен чыгарым дейт. Аны ичиме күлкүм келди. Көз ачканча текст да пайда болуп калды, оон да пайда болуп калды да. Ошол ырдырдап берейин. Кыргыздын улуу тамагы 5 бармак деген чыгарма болду. Азыр болсо алдыңыздарга таланттуу уулуңуздарды чакырайын. Өзү жаш болсо дагы профессионал ырчы деген даражасы бар. Улуу устат Улук Мырзаполотовдун шакирти, Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз Улуттук консерваториясынын студенти, Эсиркеп агайыбыздын ырын аткара турган ырчы Эркин Амангелдиев. Кол чабыңыздар, келечектеги көптү үмүттөндүргөн ырчы.
Бул ыр томдук кыз деп аталат. Сөзү Каныбек Сөлпиевдики. Келеркен. Жаш таланттар ел içinde нечен бар, билинбеген чечен бар деп, ушу Айпери эжекесин колдоп келген эркиним жаным аман жүрөсүңбү? Ушул мына эжекеңдин атынан жакшынакай колдоо көрсөткөн үчүн ардактанам. Бар Азыр анда ынтымак
Адаби музыкалык чыгармачылык бирикмесинин жамааты келсеңиздер, чын эле сиздерде ынтымак бийик экен. Анткени ай сайын мына ушундай иш-чараны уюштуруу бул чоң эмгек. Андыктан Бүйажар эжебизге чоң рахмат айтабыз. Ушул жамааттын башында турган эжебизге кол чабуулар. Жамаат келсеңиздер, кандай сонун адамсыздар, жүрөгүндө ыр бар, жүрөгүндө музыка бар адамдын жан дүйнөсү да ошондой таза болот экен. Элди агартууга, жан дүйнөсүн байытууга кызмат кылып келатасыздар. Урматтуу биздин кадырлуу коноктор, мына ушинтип биздин калемгер менен огончунун жакшынакай кечеси аяктап баратат. Келип сыйлап, ушуларга көңүл бөлүп, чыгармачылыгына көңүл бөлүп отурганыңыздарга чын жүрөктөн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин дагы жамааттын атынан белектерибиз бар эле, ошолорду тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Эсиркеп агай, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эсиркеп агай бери чекеси болгондо эле менин ырларыма 10 ырыма оон чыгарды. Бат эле чыгарат деген Мелис байке айткандай. 1 сааттын ичинде дегендей. Анан өзүңүз чын ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүз менен бактылуу, дөөлөттүү карлыкта болуңуз. Келиңиз Моореке, биздин ынтымак сезим тобунун атынан. Айпери кызыбыз багам, кел кой. Сага дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жакшы тилейин берет дейт, алдыда сен дагы көптөгөн чоң нерселерди басып өтөсүң. Мына ушуну сени өз кызындай папестеп, таптап акындыкка жеткирген Каракулова Турулкан эжекебизге дагы бир жолу кол чабуулар. Баарыбызды таптап келатат. Эми эжекеге дагы терең ыраазычылык билдиребиз, Айпери. Урматтуу коноктор, сиздерге келип отурган Айпери менен Эсиркептин кечесине келип отургандарыңыздар, жалпы ушу сиздерге ыраазычылык билдирем, келип колдоп коштоп турганыңыздарга. Андан кийин улуу сөздүн уңгусун улаган, сөздөн ыр кураган, таңдайын сөз көбүлөгөн, тамшантып көккө сүйлөгөн, укканды уккандай кулагына сиңирип алган, көргөндү көргөндөй көкүрөгүнө түйүп алган биздин ушул ынтымак тобунун жетекчиси Бүйажар Тусбаковага ыраазычылык билдирип кетебиз. Чоң рахмат, ушундай кечелердин баардыгын өткөзүп жатат. Бир чоң кол чаап койсоңуздар. Анан кийин мен ушу Эсиркеп менен Айпериге бир 5 куплеттен жазып койдум эле, аны окуп жүрбөйүн. Анан кийин бир куплеттен мына сүрөттөр менен чыгарып койдум эле, өзүм тарткан сүрөттөр. Ошондо ырды гана окуп коеюн, Мынакей өзүм тарткан сүрөт болуп. Молодецтер. Ыр сабында өтө жакшы өрүңүң, ырдап чордоп көтөрүлсүн көңүлүң. Ел ичинде аман эсен жүрө бер, карындашым узун болсун өмүрүң деп туруп тапшырып коеюн. Анан бул жакта конверти да бар. Аты жазылуу. Мына карындашлар. Бул гүл ордуна сурамшыл ырымды дегендей, гүл ордунда бул. Анан кийин Эсиркепке бул жашоодо эч өспөсүн көңүлүң, жыргалжактын эң кызыгын көргүнүң, заманыңда болгон талап тапталып, аман эсен узун болсун өмүрүң деп Эсиркепке тапшырып. Elim solum. Çok rahmat. Kalемгер кишилерге айдажак мынакей үрү менен кошо белегин тапшырып койду. Бул жакта үрүңдү берип коеюн, көз күлөктөн мына. Эми мынакей ушул чыгармачылык топту канча күндөн бери репетиция кылып даярдап турган ынтымагыдагы чыгармачылык
музыкалык чыгармачылык бирикмесинин режиссеру Алмагүл Макенбаевага сөз берип коём. Оозуң амай. Мен эл ичиндеги эле элдин батасы менен эле эл ичиндеги эл үчүн төрөлгөн элдик эле болом. Сиздер үчүнмүн. Кош келдиңиздер биздин келген şu чыгармачылык кадамдарыңыздарга күлбөтсүн. Эртеден бери бакылдап атасыздар, шакылдап атасыздар. Абдан жакшы өтүп атат. Негизи жактыбы? Биринчисин сурайын. Жаккан болсо аябай кол тарткыла. Жарықты мынау кишиге жакпай калды, бакылдап сүйүп аткан киши. Андемесе бая кыска нуска кылалы, ушу келипериңиздерге чоң рахмат. Биринчиден бая эркек баштаса өргө дейт, эсиркеп келе кой бери мен жаныма. Мени сүйгөнүң жалган экен, сен сүйгөндөрүң көп экен. Жакында эле сүйөм деп кат жазган. Обондорун оболуп талас таңсыйдын ичинде эсиркеп шаңшысын дегендерге кол чалып коюлачы. Мына такалаттын изи бар, таласта келген киши бар. Бүгүн бирок эсиркеп менен менден башка кандай кимдин иши бар? Бул эмнеге эле чачың мынтип жыгып түшөт десе бир күндө 10 обон жаратат. А союз убагында бир обонду 10 жыл жаратып, кайра өткөрүп анан маңызына, маанисине азыркылар деле бир укмуш экен, эми баягы жаш ушундай болгон сайын эл үчүн, мекен үчүн эң жакшы жазылган обондорго чоң рахмат. Негизи мынакей жүрөгүң түшүп атты эле, түшпөй эле кой, жакшынакай бүтүп атат. Бир күлүп койчу айланайын. Нел болдогу качып кеткен немиске окшобой. Ömüsər gözü көп bunu Eldim var ile Akkalpak. Akkalpaktan aylanayın. Alatoğuz men Akkalpak'ın ayırması yok. Bunu giysen kırmızı dep bileriz Akkalpak. Asman жылтыраса жылдыз деп bileriz. Шығып бүгінгі шығармашылығын geç, men özüm aябай bir aydan beri dayanып çarşap қалыптын көріп тұрасыздар. Ашыны сүйінші кече 27-ші не өрелі ол ошыға да толқып атам. Gel bak emmi. Oğlanların marş bolsun, bugün sıyrığın şah bolsun. India'dan geldi. Mınaki Kırgızda kızdın atılık, Kırgızda kızdın satılık, kızığın görübeytті üylenen kız sıyla basmakılık dep, bugün atlanıp düşse kazığınlar, kardın arası azınlar bolup, jana uşu kızınızды bir götörüp koldop koyul dep, Türkünler gelgen, uşu Ayperi'nin Türkünlerine çeksiz rahmat, min şükür. Yok kol Ayperi'ge çalılarına, kızdı Türkün kolday. Bu ketken jenine kız bolup ketip, ana kempir bolup çıgat da. Ana Kuday bir sağa dire jettilik biro. Emi seni de kutluktayım Karacan. Bu özü talant var kişiler bir gün bari bir taşlı jarsa da çıgat, jakşı kelatat. Ezekeller aytты, men maktabaylı koy, men bu özümdün kızım, özümdün jardamçım. Emi otta kaynap turgan ay, üstünde altın kumgan ay. Şu sende kızdı terip koygan, elekenden aylanayın ay, eleke gelip koymuştu. Karılıklı jenginiz, kaykılay basıp geliniz, kızım sulu bolsun dep, kızıldan jibek kiygizdin, kızga beni uşunday mıklı tarbiya. Karaça, kızmatın kalka teygizdin. Bar bolunuz. Tömen dökücün kızın, bana tövülüp durgan ırısın, baldarının baldarı. Jakadağı kunduzun jayılıp durgan ırısın, kızlarının kızları. Uşu ağıyıva jagıp çıraktı, al deylep bakan uğul kızdan. Atam ökönüzдөр gör bile urmat jırgaldı. Kıdır yaşka jetkile anan göp süylebey, 110'dan keyin aşıp kete bergile. Akçı olmuşsuz. Şunday sıyla. Sizde şılış key uqtum, çok da jamaktayt da uqtum. Anam geçinde süylöşüm ben siz menen. Gel bak kızım Ayperi.
Мен де коррупция кылбай конверттин өздөрү башында эле берип салып турмун баягы күнү элечи. Мейли жакшылыгыңа жаратып бер. Бирок эми салт бул салтыбызды колдойлу. Кыргыз болуп төрөлүп кыргыз болгондон кийин өлөлү. Негизи анан ата урпада самонеки жакшынакай немелерибизди вообще сактабасак болбойт. Эми бул коррупция болуп биз бир жерде элгүү менен гана жакшы сыйлыктар, бул атанын канынан, эненин сүтүнөн жаралган, каныбызда калган мындай сыйлыктарды бере албай койбойбуз. Жоолук деген жол болот, том болбойт. Бүгүн ушу жакшынакай чыгармачылык өтүп атат кызым. Ай жагыңда карасаң алтындын буусу чачылсын. Кайда жүрсөң да бак талайың ачылсын. Келе кой. Этно. Анан эми баарыңыздарга рахмат. Мактадыңар, рахмат. Мен сүйүнүп калдым. Жакшы эле даярдап турдум деп. Анан эми бул жерде технический немелер болот. Анын үчүн кечирим сурайбыз, кечиресиздер. Анан келип берген конокторубузга, жомокторубузга Бактыгүл Тазагүл мына атыңыздар асманга, акындар жазып дастанга чыга берсин. Анан токтогул деген эме укмуш эле да. Тоо коюнда булбул. Бүлдүркөнү менен кыздары күлдүргөн. Тимеле шараккан суунун боюнда, сүйүү жок оюнда жана сиз сүйүү керемет дедиңиз. Азыр жыгач керемет, бирок баары керек нерсе. Кандай неме кылбайбыз. Анан ушу биздин аягыбызда Токтогулдун бир булбулу бар. Өзү менин сиңдим ат баштан суу менен Сырдария менен агып келатканда Айтбек Атамкулова деген торгой сиңдим чыккан. Ошону Токтогулдун суусунан кармап алып, жандап алып ырдап бирге жүрөт. Анан ушу Токтогулдун атынан ушу кычан мына шаршен өзүңөрдүн балаңар аягында бул сүйлөп бүткөндөн кийин жакшынакай чыгармасын Токтогулдуктар үчүн арнап берет. Барбы Токтогулдуктар? Айтбек Атамкулова туруп койчу, кайда жүрөт? Мына сүйгөнү. Бар болгула. Каалы мынакей. Урматтуу агайын туугандар, кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү кеченин күнөөкөрү болгон биздин сүйүктүү Айкебишкабыз менен эсиктеп коллегабыз менен сыймыктанабыз, суктанабыз. Жана жогоруда айтылган тилектин баары, анан мындайын айтыла турган тилектин баары кабыл болсун деп айтамын. Ата-энелер сиздерге дагы терең ыраазычылык таазим этебиз жамааттын атынан. Жана ошондой эле мен сыймык менен айта аламын, ушул биздин ынтымак жамаатынын башында турган Büyük Acar Yusufakунова калемдешибиз менен сыймыктанабыз. Жан дүйнөсү, чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсүн түшүрүп, бириктирип ушундай иштерди уюштуруп аткан ушу Büyük Acarга, Алмагүл коллегабызга, бул Жолдош байкемдерге, мындай болгон адамдар менен сыймыктанабыз. Отурган могу жерде жогоруда эжекелерибиз жакшынакай баталарын, тилектерин айтты, кабыл болсун. Сиздерге дагы чың ден соолук узун өмүр каалайбыз. Ошондой эле биз эле эмес, Кыргыз эле эмес, Орто Азия, дүйнө эли билген мына Тазагүл эжемдей болгон эжелерибиз менен, агаларыбыз менен сыймыктанабыз, суктанабыз. Күзгү булар бизге. Ушуларды карап чачыбашыбызды таранып, түздөнүп, адеп ахлакта, чыгармачылыкта ушулардын жолунда болсок деген ниетти билгизип, ушу жамаатка чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, анан чыгармачылык, ийгилик каалайм, сиздердин ойго кошулуп туруп. Бар болуңуздар. Жана кут болсун бүгүнкү кечесине. Бүгүн абдан сонун иш-чара болду. Бул деген Кыргыздын кылымдар бою миллиондогон манас айткандай, поэзиясы жок, дүйнө жок. Кыргыздай дүйнөдө манас айтчу же төкмөлүк кылчу же ыр айтчу же комуз серчу киши жок. 3 кыл эле комуздун жанагы ичегиден чийип койгону үчүн дагы черткен комуздар эч кандай ноталуу композитору жок эле дүйнөлүк деңгээлдеги адамдын сезими камбаркандан башталат, ушу менен бүтүн. Анан анын баардыгын көтөрмөлөп поэзияны дагы, ырды дагы, прозаны дагы, обонду дагы, жаратуучулукту дагы көтөрмөлөй турган мына эл. Аны элди көтөрмөлөп, элге жеткирип, элге угуза тургандар мына Büyük Acar сыяктуу, Айгүл сыяктуу кыйындар. Алмагүл сыяктуу. Мына Büyük Acar бергенчи. Бул бир канча иш-чараларды өткөрдү. Өткөн жылы дагы бир иш-чарада биз катыштык. Ага жанагы Алтайдан келген ырчы кыздардан бери, Алтайдын өкүлдөрүнөн бери келип катышты.
Buajardın monday kança aylap Turkiyada жүрүп алып, кайра келип алып, акындарды, обончуларды, ырчыларды, прозачыларды, кино сүрөт тиге тарткан бүтүн барлык тармактагы таланттардын баарын көтөрмөлөп, анан эмгектенип аткан бул кыздын абдан мыктылыгы жөнүндө биз тынбай айтып турушубуз керек. Жөн эле өзүбүз катышып калдык деп мактангыбыз келбейт. Bunun жасап аткан ишин, эмгегин баалап тура турганга милдеттүүбүз. Мына мелис ошон үчүн бир ооз сөз айтайын деп атат, сен айт, анан мен. Биринчиден чоң рахмат. Өзү айткандай ушунча таланттарды колдоп чыгарып, илгери муну партия менен өкмөт жасашыбыз беле. Райондон баштап, колхоздон баштап, айылдан баштап, өздүк көркөм чыгармачылык деп анан ушундай колдоп өстүрүп отуруп тургандан кийин чыгарышыбыз беле таланттарды. Азыр ал заман өткөн качан. Мына ушундай азыркы омал төкмал кыйын заманда ушундай уюм уюштуруп, уюмга биригип, анан ушул таланттарды чыгарып аткан, таланттарды топтоп аткан мондай өзүнүн демилгеси менен, өзүнүн каражаты менен, же мамлекет каражат бөлгөн эмес, же башка жактан каражат жок, өздөрүнүн демилгеси менен, өздөрүнүн каражаты менен ушуну жасап аткан мына Buajar карындашыбызга окшогон Алмагүл. Бул жерде ар бир жөнүндө эле мен ушул ынтымакта иштеп жүргөн ар бир жөнүндө ушул жерде турган бардыгын салмоор экен мен айтышымча. Мына жаңыртан эртеден бери неме аспаптарды ойноп, ушул жерде чуркап жүрүп атат, кызматын кылып атат. Кимдин Эзикеп менен Айпериң немеси бүгүн кечеси экен деп. Булардын дагы салымы чоң. Бул деген бул мындай да эже айтмакчы, кыргыз эли ушунусу менен кыргыз эл да ушул өзүнүн өзү таланттууларын колдоп, таланттууларды чыгарып, таланттууларга атак таңктап, даңазалап ушинтип келген да кыргыз эл. Ошон үчүн кыргызда жанагы эже айткандай кыргыз менен казактан башка неме жок, айтыш жок. Мисалы үчүн манасчы деген жок. Жок, манасчы кыргыз деле бар, башка эч кимде жок. Эми ошон үчүн кыргыз болуп келди да ушул убакка чейин. Анан ушуну жасап аткан сиздерге таазим. Бул чоң эмгек. Мамлекет жасабаган, өкмөт жасабаган ишти сиздер жасап атасыздар. Бул жерде калбайт бул эмгегиңиздер. Канча таланттарды чыгарып атасыздар, канча таланттарды колдоп атасыздар. Ошонун бардыгы жерде калбайт. Эч жакта жерде калбайт. İşinizde girip olsun. Sağ olun, dil soğuk, amançılık kalın. Men iştim bayağı jaş kezibizden başlap iştedigilе degende birinci redaktor oldum 24 yaşında da atay oldum. Bizim partiya malında biz o geçe öyle 67-66 başlap 21 yaşımızdan komünist oldum. Анан 3 ай комсомолдо иштеп койсок эле 31 марттан райисполком заводтер кылып, ошентип отурган партиянын кызматтарын жасап, бириккен партиялык уюмдар деп койду. 17-18 организациянын парткому болуп, ал жетекчилер ар кайсы улуттар. Анан 68 чейин улуттар. Анан ошону обкомдун агитация пропаганда дегени бар эле. Султан Ибраимович кийин көп жылдар биздин колу башыбызда иштеди. Райондорго мелис айткандай акын, ырчы, артист, обончу, сүрөтчү дегендердин баарын алып алып, анан эң великий биринчи Советтер Союзунда кызмат кылган Эргешалиев деген генералды баштады. Анан жолугушууларды өткөрүп, жылына 75тен жолугушуу өткөрөт элек. Акындардын жаштардан бери ырын окутуп, мурунку жазган китептерине чейин алып барып элге таркатып, пахтачы болобу, завод болобу, фабрика болобу дегендей, тиги койчуман болобу, элге чыгармачыл адамдар дайым тарткалып жетип турчу эле да. Бүгүн мына Buajarдын жашаганын эмне үчүн айтып атам? Момундай ишти жасоо бул оңой иш эмес. Анын өзүнүн тобу, өзүнүн группасы, мына Нурбек баш болгон мыкты обончу, айланайын. Булар бардыгын эми атыңарды атам. Эң сонун обончу менен акын кызыбызды көкүлөтүп, элге жеткирип, баарыбызды жыйнап, баарыбызга уктуруп, таанытып отурат. Демек, ушундай иш-чара жасаган Buajarга чоң ийгилик каалайм. Эми мен абдан катуу уктурбай эле, бизде Кыргызстанда өнөр көбөйүп калды.
туризм деген бар умрага десе туризмге барып алып ажы болуп келет дейт. Биздин Кыргызстандын ар бир жери замзам суу дейт аерде. Ошо көлдү талаат, кумду талаадан бир жерде суу чыгаса, ушуну бизде ар бир кадам мына эле көк жарга барасың, мына жака эле буруласың, тиеке эле буруласың, бүт баары ыйык суу, ыйык жер, касиеттүү жерлер. Анан мен 16-жылы Сулайман Тоо деген китеп жазгам. Маданиятта мен көп жыл иштедим, 77-жылдан баштап. Анан Сулайман Тоо деген китеп жазсам, элдин баары кыйкырбадыбы? Ой, эмне башта эле жазып койбойсуң, баягыда эле жазып койбойсуң деп бакырып атып, анан 18-жылы кайрадан чыгаттым да. Элдин баары талап алып кетип, мени урушуп, бишо. Эмне жазбай жүрө бердиң дейт. Ошол тоодогу элдин, деги эле Кыргызстандагы элдин тарыхы жөнүндө, мында Жалал-Абад, Сулайман Тоо, деги эле кыргыздын традициясы май өлкөлөрүнөн бери бардыгы бар. Францияга чейин жана француздардын Ош деген шаарында Оштун 3000 жылдыгын өткөргөндө 40 бет китеп ошолор жиберди. Аларда 278 бет териден алтын ороп туруп чыгарган экен биздин Кыргызстандын ичинде. Анан мен Бөажарга ушу кичинекей тарыхый китеп, негизги китеп, ушуну белекке берип коеюн, чоң болбосо да. Тарых деген майда нерсе жок. Ар бир өзүбүздүн аймакты, өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн жерибизди сыйлап, кадырына жетишибиз керек. Биздин ар бир кум, таш, суунун баары ыйык. Биздин Кыргызстан бул бейиштин төрү алтындары. Аман бололу, ийгиликтер болсун, чыгарманы көрүктөндүрө бергиле. Кымбаттуу ушу бүгүнкү күндүн ушул жерге келип, ушул кызыбызды, агабызды, акебизди колдоп келген сиздерге миң мертебе рахмат. Эсирге байке, өмүрүңүз узун болсун, талантыңызга талант кошула берсин. Дайым ошо сиздин чыгарган оондоруңуз Кыргызстанга жаңыра берсин. Айпер карындашым, кадамың жаңылбасын дейт го. Ушул калемиң жорголоп эле жакшы ырлардын себептери болуп жүрөр. Анан дагы бир нерсе айткым келип атат. Ушу биздин жамааттын аты ынтымак да өзүчө. Ынтымак болсо ырыскы да келет, бакыт да келет, кут да келет, байлык да келет, мансап да келет, бийлик да келет. Бардыгы келет. Ушул группабыз кут болсун. Анан ушу Эсирке байкенин bir ağası var ile Bakay Taşıyık degen. Uşul kişinin bir jakşı ırı var. Irdı alбай жүрөт көптөн beri. Жашыл көчө деген. Ушул Эсир байкени bir айылына алып барып, мына кайрап келейин дагы. Кабыл алып коюңуздар, э? Ömrün yaşılı göçösü Özüngdü bağlayın çın dilden Bağla çakkaldı artacakta Bat birek karmam yürgön La 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 lo La 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 lo Bat birek karmam yürgön Komuzdun güsün ırula Kızlarına itler öç Göçede kalgan bir uba La 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 lo La 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 lo Göçede jirgin ay bir uba
turmuştun hatalı yolunda dankanın çaçat büyüktür basmayıl bolsun bek tartıp baygegemin da ümit gör la 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 lo la 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 lo baygegemin da ümit gör la 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 lo la 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 lo baygegemin da ümit gör yengişkemin danay ümit gör Barkelde azamatsың чоң рахмат. Мына эми биздин ушул кечинди даярдаган алма гүлгө терең ыраазычылык билдиребиз. Алма гүл үчүн да бир кол чаап коелу. Ал эми ар дайым биз Элтер телевидение каналы жана Пирамида каналы менен биргеликте иштешебиз. Биздин өткөргөн кечелерибизде ар дайым келип тартип берип жүргөн Тагай Болот Алмамбетовду дагы ыраазычылык билдирүү менен кол чаап чоң рахмат сиздерге дагы. Анан жалпы биздин жамаатка да терең ыраазычылык билдирем. Биздин адабий чыгармачылык бирикмесинин акыны Гүлира Жамангулованын сөзүнө жазылган обончу Гүлнара Конокбаеванын ынтымак гимни. Ынтымак адабий музыкалык чыгармачылык бирикмеси уюштурган кечебизди жабыктып жарыялайбыз. Бүгүн Эсиркеп Ашыралиев жана Айбере Койкоеванын ыр кечеси болду. Бардык жамаатка мына ушул Бүбү Ажар эжекебиз жетектеген Алмагүл эжекебиз режиссерлук кылган иш-чарабыз мындан ары дагы улана берсин, ынтымагы ырдала берсин. Саламат калыңыздар.